Ассаламу алейкум. 3D панель кантип жасалат, стенага кантип установка болот. Башталышы бүтүшүнө чейин көрсөтөбүз, Кудай кааласа. Мынакей. 3D панель размери 50-50, бул гипстен жасалган. Буга чейинки видеолорду көрсөңөр, бул кантип жасалат, кандай түрлөрү, кандай калып формаларды колдонобуз, ошолор жөнүндө башка видеолор да бар. Силиконовый, полиуретановый калыптар боюнча айткам, башка видеолор көрсөңөр болот. Мынакей бул жасалган, куюлган, ушу кургатылган гипстен жасалган 3D панелдер. Так, азыр могул жерге стенага жармаштырып атабыз. Обычный эле кафельный клей колдонобуз. Стенага жабыштырыш үчүн. Бул азыр стена бул жерде жөн эле штукатурка болгон. Үстүнөн эч кандай шпаклевка тартылган эмес, эчтеке жок. Штукатурканын эле үстүнө бетоноконтакт тартканбыз. Мынакей кызыл цветте бетоноконтакт. Эми 3D панелде болсо мындай кылып аркасын кырып, анан буга аркасына грунтовка берип даярдап алабыз. Анан ошол менен тиги кафельный клей кадимки эле. Кафельный клейдин серый цвети да болот, ак цветичи. Бирок биз андай тапкан жокпуз, биз жакта андай сатылбайт экен. Жана серый дегендей эле, кара цвет дегенде колдонуп атабыз. Негизи гипсовый клей деп да сатылат, Бишкектерде болушу мүмкүн, биз жакта жок экен. Кафельный клей менен эле сонун кылып жабыштырып койсо болот. Ушундай стыктарын, гүлдөрүн бири-бирине туура келтирип, кафель койгондой эле коюп кете беребиз. Бул кадимки эле гипстен жасалган. Гипсти кандай гипс колдонуш керек, составына эмне кошулат. Ушу каналга кирип, башка видеолорду көрүп чыксаңар, ал жөнүндө да видеолор бар. Короче, буну өзүңөр жасай турган болсоңор, сатып алгандан бир кыйла эле арзан түшөт да. Стенаны шпаклевка тартылган болсо деле боло берет, айырмасы деле жок. Болгон грунтовка же бетоноконтакт сөзсүз бериш керек да. Шпаклевка тартылса деле. Анан панелдерди жасаганда баарын бир учурда жасап бүтүргөн жакшы. Мисалы, жасап баштаган болсоңор, ошо жармаштыра турган жерге жетчүдөй дароо жасаш керек. Мисалы, бизде кээ бир панелдер 3 ай мурун жасалган, ар кандай. Баарын бир учурда жасасаңар, кыйналбайсыңар. 1,5 мм, 1 мм разница берип калат да. Панелдерди жабыштырып бүттүк. Буюрса, эми стыктарын шпаклевка менен затиркалап чыгыш керек. Стыктарын кетирип. Кошулган жерлерин шпаклевка менен толтуруп атабыз.
Бул 3D панелдин гүлдөрү бир аз татаал болгон үчүн кистичка менен толтуруп атабыз. Кадимки эле шпаклевка. Шпаклевка каткандан кийин кайра тегиздеп наждак менен кырабыз кайра. Дуалга панелдерди жармаштырып атканда сынып калса деле эчтеке эмес. Сынган жерлерин кайра мондай шпаклевка менен толтуруп койсо болот жаракаларын. Бирде бир панелдин салмагы 4,5 килограмм болот да. Гипстен жасалган ушундай стенага койгондон кийин бир 4 жерине ушуруп катырып койсо да болот. Ишеничтүүрөөк болуш үчүн. Кошулган жерлерин шпаклевка менен жамап, эми кайра наждак менен тегистеп бүттүк. Буюрса эми грунтовка беребиз дагы. Краска беребиз үстүнө. Водоэмульсионный краска болот кадимки эле. Анан красканын үстүнөн кайра лактап коебуз. Грунтовка берип атабыз. Грунтовканы бергенден кийин краскасын берип атабыз. Красканы берип бүтүп, лактап коебуз, ошо менен даяр болот. Краскалап бүткөндөн кийинкиси, мынакей 3D панелибиз уже даяр болуп калды. Бул жактарына жидке обой тартып атабыз. Заказчик кандай айтса, ошондой кылабыз да эми. Буюрса могул жерде үстүндө софиттер болот, могул жерлерде. Бул жерге розетка коюлат. Эми
Ушул размерде гипсокартонду кезип, гипсокартонду коюп, ушул жерге жармаштырып туруп, үстүнө розетка коюп койсо, бул жер тегиз жакшына көрүнүп калат. Ушундай 3D панелдин башка түрлөрүн ким өзүнө жасайм десе, үйүнө жасайм десе, же болбосо ушундай жасап иш кылам, бизнес кылам деген болсо, ушу видеонун астына же ушу менин каналымдагы башка видеолорду да көрсөңөр, ушул калып формаларды биз өзүбүз сатабыз. Бизден формаларды алып өзүңөр ушундай жасап алсаңар болот. Сатып алгандан көрө өзүңөр жасаганда бир кыйла эле арзан чыгат. Кантип жасалат, бүт баарын ушул менин видеолоруман көрсөңөр болот. Чалып сүйлөшсөк деле баарын түшүндүрүп айтып беребиз.